биякта топ лидерлер келип отурат. Бардыгыбыз жумуштарыбызды таштап, бүгүн 9-та башталганына карабай, таң эрте туруп таксилердин баарын чакырып, Бишкекте таксилердин баары бүгүн жакшы акча таптош керек. Баарыбыз келген үчүн өзүбүздү сүйүп, алакандарыбызды өйдө көтөрөлү чыганаки. Алакандарыбызды өйдө көтөрүп, каттуу өзүбүздү кол чабалы үчүн. Мен өзүмдүн историям менен бөлүшкүм келип атат. Мен компания Oriflame'ге иштейин деп келген эмесмин. Компания Oriflame'ге 3-чү курсунда мени группалаш кызым чакырган. Бирок ошол учурда эле айткам, жок, Oriflame мага эмес, мен сата албайм. Каждый нормальный адам катары эле мен иштей албайм деген. Бирок ал кыз мени аябай көп жолу чакырган. 3-чүсүндө ушу жолдошумдан баштап ушул жергече катуу сүйрөгөн да. Кетелеп сүйрөп келген да, уялганынан кой сүйрөп койду, барып коеюн деген. Бирок аябай акчаны жакшы санагандыктан, ошол компанияда мен келген учурда, азыр сиздер кирсеңиздер бекер катталасыздар. Мен келген учурда 270 сом болчу подписка. Азыркы биздин акча менен 500 бирдеке сом болмок да. Анан ошол акчаны короткум келбей, ошол күнү именно мен группада староста болчумун. Мектепти красный аттестат менен бүтүп кеткем. Биякта красный дипломго окуп аткам. Ошол күнү как раз мен стипендия алгам. 270 сом. Анан ал аябай сүйрөгөндүктөн өзүмө чечим чыгардым. Мейли жазып коеюнчу. Бул мен сүйрөдүм, уялдым да өзүм. Анан офиске келдим. Келсем эле кечигип келдим. Анда да офиске чейин акчам короткум келбей жөө басып келдим. Офиске кечигип калдым. Презентацияга кирип келсем чыңызбай экен $1000 көрсөтүп аткан экен. Ишенген жокмун. Жерди карап отуруп, нары бери карап, ушундай $1000 алып берсе, нереально го, нени айтып атат деп ичиме келме айтып койдум. Эшиктер жабылып, неmalе болуп кетти дедим. Бирок сыртка чыксам эле, бир суу кыз чуркап келди. Мен сени директорлор менен тааныштырам деди. Анда ушундай кодабыз бар болчу, бирибиз директорубуз менен тааныштырчубуз. Анан кийин эле бир убакта мен Юля келди. Я буду тебе помогать деди. Ничего себе, директор айтып атат го, мага жардам берет деп. Дагы ойлоп калдым. Бир убакта менин Замира эже келди. Колумду бекем кысса, я буду помогать деди. Анан ничего себе, директорлор мага жардамдашат экен, мен кака келип калдым деп. Анан мейли жазылайын, анда дагы ойлонуп аткам. Акчам жалко да стипендияга. Мейли деп берип салдым акчаны. Анан кантип иштеймин? Давай эми иштейсиң деп туруп, Юля, эмне кылам десем, 5 каталог аласың деди. Азыр кийин 5 каталог менен иштейт. Азыр сиздерде жыргал онлайн каталог бар. Каталог Замиреже айтканда уе менен чыгат. Мен 5 каталог сатып алдым, офистен кетип калдым. Эзектегенде эле үйрөндүм, кантип прибыль чыгарат. Маршруткада кетип баратып, үйдү көздөй жетпейм го, кычырым келип атат да. Оноолор мени алдап салды. 270 сом акчамды алып алды. Еще бул каталогдор үйдө жеңемдер менен жашачумун, ал аябай жакшы жер иштегендиктен каталогдун түрү бар болчу. Каталог үйдө толуп турат. Буну мага алдап берди, менен акча чыгарышып алды дедим. Булар ушинтип алдап турбайбы? Деп ошентип үйгө баргым келбей калды. Менин задачам жана каталогду сатып алган 200 сомду чыгарам дедим дагы 2 подружкама бардым. 2 подружкама барып, анда дагы түшүнбөйм да заказ берем эмне кылат. Мен Oriflame'ге иштедим деп эле каталогду берсем, экөө заказ берди, 5 минутада эсептесем 200 сом пайда таптым. 200 сом пайданы көргөндөн кийин эки көзүм төрт көз болду. Ал кыздар менен дальше ушак айтышып отургум келген жок дагы. Мейли эле мен азыр туугандарым кыдырам, заказ чогултам дедим. Баягы 200 сом таптым, эми 270 сомду чыгарышым керек. Болду, компанияга барбайм деп атам да. Анан туугандарымды кыдырсам эле бардыгы иштеп калдыңбы деп эле бар заказ берди. Ошентип 100 бонус балым толуп офиске келдим. Руслан Байк офисте заказ алып аткам. Мен эле офисте как директор жүрүм го мен. Мен эле 100 бонус бал 4,5 миңге заказ чогулттум деп эле жылабай элди көзгө албай эле кыйын болуп жүрсөм, заказ берип келип отурсам эле жанымда бир улуураак эже отурган. Заказ эсептеп туруп 10 миңдин заказын деп атпайбы? Анан тип карап койдум. Очо калбайт атат, какта 10 миң деп койдум да ичименчи. Анан ошентип заказымды бердим, ушинтип Oriflame'ге кызыгып баштадым, шарт подарка алдым, 2 киши чакырып сумканы алдым. Анан спонсорума эмне кылам, дальше иштегим келип атат десем, мага 3 П-ны үйрөттү. Азыр ал 4 П деп айтылып калган, применятияда
бара. Ошол 4 күн иштей баштадым. Анан эң бир ключевой сөздү жаттап койдум ага Юля. Спонсор всегда прав. Первое правило: спонсор всегда прав. Если спонсор не прав, тогда смотри на правило первое деп койдум да. Ал правило первое карасам неге спонсор прав деди. Анда ушул кишини угушум керек экен дедим дагы. Ал мага айткандарын баарын жасай баштадым. Иши чакыр десе чакырам. 5-ке окуйм универде. Универден чогулуп иштейм. Эми кышында күн сууктардамы, площадьда ушул жакта жүрчүмүн. Анда архивейм десе Кыргызстанда официально жок болчу, бизди кууп кетчү дайым эле көчөгө турсак милициялар. Регионго Юляны алып бардым Таласка. Ошол жактан мен регион ачам дедим. Ал жактан да милициялар кууп кетет. Кышкы сууктарда кирпигим узун болгондуктан жармашып калчу да, ошого чейин тоңуп калып көзүм ачылбай калчу да. Анан Юля зачем узун кирпикти деп койчу. Ошентип ошондой кыйынчылык күндөрдүн баарын жеңдим. Анан спонсордун бардык сөзүн уктум. Семинарга бар десе бардым, урушса дагы, кыйкырса дагы ага бир катуу сөз айткан жокмун. Телефон чалса дагы жооп берем, албай калсам кайра өзүм чалам. Ушул сөздү башыма магнит кылып жармаштырып алгандыктан менин бизнесим өстү. Эгерде сиздер бияка келип спонсоруңуздарды укпасаңыздар, может спонсоруңуздар мага окшогон жаш кыз болушу мүмкүн, улуу эжелер келип признавать этпей коюшу мүмкүн, мени айтып атат деп. Же болбосо улуу эле эжелерге жаш кыздар келип калып, койчу ушу мени билет, азыр башкача жашоо деши мүмкүн. Бирок андай эмес. Бул бизнестеги бардык этапты өткөн ошол директорлор көп нерсени билет экенин түшүндүм дагы. Ошол директорго жармаштым буларгачы, үйрөнүшүм керек деп эле. Замир эже, Абжолсой Чыңгыз байке, Юля төртөөнүн аркасынан калбай айтканын аткара бердим дагы. 3-чү курста жазылдым, 5-чи курста универде красный диплом менен бүттүм. Андан кийин компанияда директор болдум. Мынакей бул менин биринчи барган семинарым. Арифлемге ушундай Алматыда кантриде семинар болгон. Биринчи семинарга бардым. Бул болсо кам келгенде эле ушундай $1000 премияларды көрсөтүшкөн спонсорлор. Ушул премияга жетем деп цель койдум. Быйыл Арифлемдин Казакстанда 20 жылдыгы, бул 10 жылдыгы болчу. Арифлемдин ушул 10 жылдыгына барам. Жазайын деп жазадым. Анан Кыргызстанда мындай эмне кийебиз, көйнөк алыш керек, дорогой көйнөктөрдү алыш керек. Бирок биз ушундай өзгөчөлөнүп барайын деп, барабыз деп командабыз менен ушундай национальный кийим алдык. Как раз мага окшогон жаш кыздар көп болчубуз, баардык ушундай окшош кийиндик. Анан ушинтип Алматыда биздин Кыргызстандын жерегин көтөрүп сахнага чыктык. Алматыдагы бүт даже президенттер биз менен келип сүрөткө түштү. Элдин баардык биз деле карады. Эң соосу биз болуп, банкет башталгандан бүт күнгө чейин элдин баардыгы бизди карап, асымдар баардыгы ушундай сонун затышты. Мага банкет аябай жакшы калды. Анан ушу $1000 алган эле жылы счеттон акчамды ачып, $25,000 Бишкектин центринен квартира сатып алдым. Анан аябай чоң болчу, 5-6 веткаларым бар болчу, 18-22 көп болчу. Бирок ошол жылы дагы золотан ачтым. Анан золотан ачкандан кийин турмушка, мынакей жолдошума турмушка чыктым. Турмушка чыккандан кийин эле атактуу эс алууга кеттим. Баягы экинчи золото командам токтоп калды. Бирок үйдө жатып эле аябай биринчиинде аябай кыйналдым. Действительно, 1 жыл иштеген жокмун. Бирок ушундай күчтүү команданы түзгөндүктөн команданын 1 жылдын ичинде бир веткам аябай бутактап кетти. Бир веткам ичинен золотойлор, старший золотойлор чыкты. Андан кийин үйдө жатып алып эле ойлоно баштадым. Эмне кылышым керек? Мен золотон ачпадым беле, ошону жабайын дедим. Жолдошумду за границага жиберем деп мечта, цель койдум дагы. Үйдө жатып эле мен төрөп больницага барсам дагы, родзалдан чыгам дагы ошол жерден иштеп баштайм моментально. Даже палатада төрөп келин жатканбыз, апей кыз сен кайда экенсиң го, жаңы эле төрөп келдиң го, эс алчы деп. Жок, эже иштешим керек, мага элдер чалып атат деп алардын баарына кайра презентация өтүп аларга жаздым. Анан төрөп келип эле үйгө келгенде апам да айтып берет да, ай эс ал да, бул деген төрөгөндөн кийин 40 күн кыймылдабаш керек, жатыш керек деп мени апам бакканы караган келсе, мен наоборот төрөп келип эле тура эле заказ кетирем да, меники регион. Ошо мен апам жардамдашат, апам кетип калат.
Кеткенден кийин жолдошум жумушта болот. Менин биринин артынан бирин төрөгөндүктөн бир кызым ыйлайт, кичинекей подряд, бир кызым ыйлайт. Анан заказ меники регион болгондуктан заказдан да өзүбүз кетирчүбүз. Бир кызым бешикте бутум менен терметем. Заказымды кетирип берем. Бир кызым ыйласа бир күнү эсимде аябай. Бир пачка жвачка бар экен, ошону тутсам чайнап сладкий кеткенде эле кайра уже менин алдымдагы командам бар. Кыздарым атын жатка билишет, көрүшпөсө дагы ошондо отуруп иштечүмүн. Андан кийин ушундай тер койгондон кийин жана жолдошум менен көрдүңүздөр, банкетке барып келдик. Жолдошум менен банкетке барганбыз. Мына ушул жерде боюмда бар, банкетте экинчи кызым боюмда бар. Бул жерде старший золотаны, андан кийин старший директорду, андан кийин золотаны жаап, 1,5–3,5 миң доллар премия алганбыз. Элиткадан жолдошум үй алгандан ошонун ичин үйдө жатып алып эле тапкан акчама 15 миң долларга ичин ремонт жасаганбыз. Андан кийин мына банкетке жолдошум менен бардым. Кийинки ошол эле жылдары жолдошумду Кипрга жөнөттүм. Эс алып жүрөт. Жолдошум мен болсо төрөйүн деп калгам, самолет салбайт. Сочиге да путевка утканбыз. Жолдошум Сочиге барды. Андан тышкары башка командада жакшы иштеп аткан менеджеримди өзүм ордума жибергем. Анан жолдошум жыргап эс алып келди. Ошол жактан келгенден кийин аябай жакшы чечим жардамдашайын деп. Бирок мен боюмда болуп, уже биринин артынан бирин төрөгөндүктөн жолдошум мага кичине жардамдаша баштаган. Анткени бул дагы аябай жакшы акча тапчу, өзүнүн фирмасы бар болчу. Алдында иштеген балдары дагы меникине эле окшош, бунуку дагы ушундай бошобой эле жүрчү да. Бирок параллельно жетишип, мага да жардамдашып, даже клиенттериме чейин товарларын алып барып берип атты. Мен абдан ыраазымын. Быйыл эле кайра эле ушу жумушка кой 3 кызды подряд көрөдүм. 3 принцессам бар. Эми отура бербей иштейин деп офиске келгенимде как раз компания объявлять этип аткан экен, Швецияга путевка утасың деп. Мен эч жака за границага чыкпагандыктан ушуну мен утушум керек дедим. Бирок 2 каталог даярдадым. Мен 3-чүдө жасайын дедим. Анткени башында жазсам тең болуп билим калмак. 3-чүдө жаздым дагы мен Швецияга путевканы утуп алдым. Мына Арифлейм офисине бардык. Бесплатно компаниянын счетунан бекер эс алып келдим. Ушул Швеция жөнүндө кыскача айтып кетким келип атат. Компаниянын ушунчалык стабилдигине үйдө отуруп алып эле мен каждый 20 күн сайын 40 миңден кем эмес акча алып аттым. Бир күн 60 чыгат, 3,5 миң доллар премия алам. Андан тышкары дагы бир жолу компаниянын күчтүү экендигине ынандым да. Анткени Швецияга баратканда бизде бул жерде Кыргызстандан посольстводан мага виза кеч ачылып калды. Аябай кыжырым келди. Ушуну компания эле жаза болуш керек. Эмне мени алдашты деп Иринага чейин жолдошум экөөбүз келгенбиз. Ирина билет, аябай кошо бардыгыбыз переживать эткенбиз. Бирок дагы өзүмдүн тааныш туугандарыма чалсам, эртерээк айтсаң жазап берет элек дешкен, укканда мындай ишенбей баштадым да. Анан бирок мага 6,5 виза метриктен чалды. Давай билетиң берилет, уже келип алып кет, за границага чыгасың деди. Учканга даярсың деди. Бирок алар мени урушуп кетти. Учуп кетпейди самолетун. Анан кийин эле кайрадан Ирага чалдык. Чалсак, Ира кайра эле 5 минуттан ичинде бизге чалды, готовься депчи. Вот через полчаса уже поедешь, уедешь деп. Анан ошентип эле жолдошум биз экөөбүз машина менен учуп барып, визаны метриктен визамды алып эле чамадан машинада даяр болчу. Жолдошум мени узатып койду. Ушинтип Швецияга барып келдим. Ал жактан мен руководство как президент катары мени тосуп алды. Киргенде эле мени атым менен как президент катары Чойбекова Назгүл деп тосуп алып, ушунчалык сонун ар бир Казакстандан ар бир асымдар чалып турду. Аябай ыраазы болдум да, кандай жеттиң, как вы доехали, как Назгуля деп. Москвадан дагы ыраазы болду. Бирок ошол жака барсам казактар нерейдин күйөөбү бүттүгү сурашты да, сен коркпой кантип жалгыз келдиң деп. Коркуш керек беле деп айттым. Коркуш керек экен, ушинтип Швецияга да коркпой жалгыз барып келдим. Андан кийин эмне айткым келип атат, ушу менен убактыбыз аябай тар экен, эмне айткым келип атат, адам өзү чечет экен. Арифлеймге келебиз дагы бүттүгүбүз мынтебиз, ой болбой калды биздики. Бир каталог иштеп көрөбүз,
Эмнеге биз чыдайбыз? Чыдаш керек келгенден кийин. Эгерде карасаңар, бардыгыбыз адамзатпыз, бардыгыбыз тирүү жанбыз, адамдан жаралганбыз. Бизде ата-энебиз төрөгөндө 9 ай көтөргөн. Чыдады беле 9 ай. Токсикоз болот 9 айдын ичинде башы айланат, ичи чоңойот, көтөрө албай чарчайт, чалкалап жаткысы келет, көмкөрөсүнөн жаткысы келет 9 ай. Чыдай атам, мен кеттим. Кереги жок деп коёбу ата-энебиз. Же биз деле ошентебизби? Чыдайбыз да өлүп баратсак дагы чыдаш керек. Бул закон, бул природа. Чыдайбыз. Ошон үчүн компанияга келдиңиздерби? Мына бүгүндөн баштап ушул залда отуруп эле терең ойлонуп, бүт жакта иштеп акча тапсаңыз, бирок Oriflame'дегидей кайдан студент кезде квартира алсаңар болот. Кайсы студент үйдө жатып эле подряд төрөп эле каждый 20 күн сайын айлык алса болот. Кайсы жаштар возрастына карабай за границага саякаттоого бекер учса болот. Ошол нерсе Oriflame'де болот. Ошондуктан жакшылап терең ойлонуңуздар. Бүт мүмкүнчүлүктөрдү кетирбеңиздер. Раз келдиңиздерби, кетпеңиздер. До конца артка жол жок. До конца иштеңиздер. Я знаю, у вас все получится тогда.